Ене, аябай. Тартыласың? Көп елес. Бұл жер мұғалімдер бөлмесі екен. Шекер, құрғақ сүт, кофе дейді. Санапшылар да келіп, кофе ішсең қандай соң. Oldu. Урматтуу көрүүчүлөр, байкасаңар, берки стандарттык катары менен тизилген парталар жок. Бир топто 4төн окуучу отурат экен бул жерде. Бул жерде Сингапур методикасы дейт. Кембридж менен айкалышкан Сингапурдун методикасы ал жерде кандай дейт. Ал жерде нар жакта мугалим турат. Бул жерде 4 окуучу, бир күчтүү окуучу, орто окуучу, начар окуучу. Болуп ушундай 4 башка деңгээлдеги окуучулар болот. Окуучулар бири-бирине түшүндүрүшөт. Күчтүү окуучу берки түшүндүрөт. Анан бардыгын араласаңар керек, муну билсеңер керек. Кайсыл маалымат адамдын мээсинде көпкө сакталат. Маалыматты эгерде бирөө менен бөлүшсө, түшүндүрсө ошончо деп айтылат. Эгерде сен үйрөнгүң келсе, үйрөнгөнүңдү жок, үйрөнгөнүңдү унутпаштык аласаң, үйрөнгөнүңдү бирөөгө үйрөт дейт. Илим бөлүшкөндө көбөйт дейт. Ушунусу мага аябай жакты. Себеп дегенде окуучулар отуруп угуп, мугалим гана сүйлөгөндө бир 15-20 мүнөттөн кийин окуучулар үзүлөт дагы, андан кийин уктай калат. Бул жерде активно иштешип дагы сабак тып-тынч болбой, мындай ызы чуу болуп, бардыгы бири-бирине түшүндүрүп, бири-бири менен талкуулашып, сабактар кызык болот. Окуучулардын туалетине кирип көрөлүк. Мени аябай таң калтырганы эмне болду? Колумду жуйсум ал жерден. Мына кагаздын болгону мени аябай таң калтырды. Себеп дегенде мамлекеттик мектептерге ушундай бир нерсе койсо, эң көп бир күн турса керек, бир күндөн кийин сөзсүз түрдө сынат. Иштердин бардыгы бүтүн. Бирок бул жерден камера турат. Директор менен сүйлөшүп, директор айтат: "Кокус бирөө сындырса, 1 ай болобу, 2 ай болобу, издеп жүрүп баары табабыз" дейт да, таап ата энеси менен сүйлөшөбүз дейт. Ошол себептен эч ким сындырбайт. Бул жерде мына өзүңөр көрдүңөр, ушул шарттар сынбай, талкаланбай турганын бир гана себеби бар. Эмне? Бул акылуу мектеп. Төлөгөнүңдү баалайсың.